Курманалы Матикеев география илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер. 1941 жылы Ош областынын Каракулжа районунун Кызылжар кыштагында туулган. 1965 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүргөн. 65-67 жылдары Баткен районундагы мектепте мугалим, андан кийин окуу бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. 1972-76 жылдары Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын Геология институтунда илимий кызматкер. 1976 жылдан ОМПИде окутуучу, доцент, кафедра башчысы, деканга чейинки кызматтарды аркалаган. 1990-2000 жылдары эле ошол эле университеттин фундаменталдык жана колдонмо илим изилдөө институтунда директор. 2001-2004 жылдары биотехнология жана тоо проблемасы илим изилдөө институтунда директор болуп иштеген. Мен жетекчим абдан укмуш киши эле, аялы дагы илимдин доктору эле, филология илимдеринин доктору Гаджиева деген знаменитая. Экөө тең кээде үйлөрүнө чакырып чай берип отуруп анан алар да айтат эле. Будагалиевич дайыма оку, Курбан, окубасаң болбойт, келечекте окуу жеңет деп, жана бизде жалпы жер таным деген сабак бар. Ошону 3 жолу ошо китепте окуткан мага. 3 жолу окуткан. Биз аяктан окуп, бул жактан экзамен тапшырып барганбыз, аны кыйынбыз деп барсак, 3 жолу окуткан. 3 жолу окутуп, 3 жолу экзамен алган. Анан кийин айткан, эми илимге кирсең болот. Себеби илимден географиянын өзөгүн жер таанып түшөт. Анан тагдыр экен, коргодум. Ушул убагыман 15 күн гана өтүп кетти, бирок коргодум, жакшы коргодум. 3 айдан кийин аттестат дипломум келди. Анан кийин академияга алып калышты мени. Академияга алып калышты дагы. Академияда алгач инженер деген должность ачып туруп кызматка алышты. Анан кийин старший научный сотрудник деген должность 1-2 айдан кийин берди. Анан ага которду. 2001-2003 жылдары түштүк Кыргызстандагы экзодинамикалык кубулуштарын изилдеген. Ош, Эркештам, Каракулжа, Алайкуу автомобиль жолдорундагы кар, жер, таш көчкү, сел жүрүү кубулуштарын изилдеген. Байыркы кыргыздардын таралуу географиясын изилдөө долбоорун жетектеген. Маткевичти 1988 жылы окууга кабыл алынган жылдан бери билем. Агай мени 5 жыл окутту, тарбия берди, билим берди. Мен азыркы илимий педагогикалык жетишкендиктердин баардыгында ушул Курманалы Маткевичтин салымы бар деп эсептейм. Курманалы Маткевич бир гана факультеттин өнүгүшүнө эмес, университеттин, ошондой эле Кыргыз географиясынын өнүгүшүнө чоң салым кошкон окумушту. Биздин факультетте көп жылдар бою кафедра башчы болуп иштеди, факультетти жетектеди. Мына азыр деле агай талыкпастан биздин студенттерге өзүнүн билимин, тажрыйбасын берип келип жатат. 2001 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук аттестация комиссиясынын алдындагы кандидаттык диссертацияларды коргоо боюнча атайын кеңешинин мүчөсү, 2007 жылдан төрагасы. Курманалы Матикеев 200гө жакын илимий эмгектин, 2 монографиянын, 16 окуу, 5 илимий популярдуу китептин автору. Негизги эмгектери жылып жүрүүчү континенттер, Кыргызстандын географиясын окутуунун методикасы, Ош областынын географиясы, Манас баяны, табият таануу концепциясынын негиздери, Кыргыз, Манас жана тарыхый география жана башка. Мындан сырткары Курманалы Матикеев Борбордук Азиянын Манас доорундагы топонимдери боюнча байыркы кыргыз уруулары тууралуу картасын түзгөн. Агайыбыз ар дайым бир жакшы айткан сөзү бар: окугула, билим алгыла, үйрөнгүлө. Эч качан билемди айтпагыла, сен качан билемди айтканыңда сен эч нерсени билбейсиң деген агайдын аябай сонун сөзү бар. Биз ошол сөздү өзүбүзгө принцип катары карманабыз. Биз ар дайым агайдай болсок экен деген жакшы үмүт тилек менен агайдын жолун басканы, аракеттенип, географияга агайдай салым кошсок экен, агайдан керек болсо өтө түшсөк экен деген жакшы бир ой тилектер менен бүгүнкү күндө география адистигин аркалап, география мугалими болууга дагы белсенип, бүгүнкү күндө ушундай жерде агайдын шакирти деген сыймыктуу ат менен студент болуп отурабыз.
1976 жылынан баштап Ош мунун табияттануу жана география факультетинин кафедра башчысы жана декандык кызматтарында иштеген. Учурда 80 жашка толгонуна карабай, коом менен кошо жүрүшүп, окутуунун жаңы технологияларын пайдалануу менен студенттерге билим берип келүүдө. Атабыз Курманалы Мантикеевич, өзүңүздөр билесиздер, жалпы Кыргызстандагы коомчулук, анын ичинен негизи билим берүү, илим тармагындагы адамдар баары билишет. Бул адам көп кырлуу, көп сырдуу адам, өтө турмушта принципиалдуу, айтканынан кайтпайт, көзөгөн максатына жетет. Бизге берген ата катары камкордугу, бизди үй бүлөдө тарбиясы бизди чындыкты айтуудан тайманбагыла дейт. Чындык бар жок, баары бир максатына жетет деген принципте бизди тарбиялайт. Өтө камкордуу. Биз 8 бир тууганбыз, 8 бир тууган болсок, 8-бизге тең мүмкүн болушунча, колунун жетишинче камкордук кылып келет. Биз бир эле биз эмес, неберелерине дагы камкор болду. Чоң ата. Кудай көзү түз болсун, бүгүн 30га жакын небереси бар. Чеберелери бар. Ушул бизден сырткары ушу неберелерине дагы бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүнө жараша колдоо көрсөтүп, өзүнүн тарбиялык сөздөрү менен тарбия берип келет бизге. Ал эми үй бүлөдөгү дагы бир мүнөзү өтө жөнөкөй. Сырттан бирөө көрсө, бул өтө катуу адам деп ойлосо керек. Мен ошондой деп угуп калам. Бирок ал киши менен сүйлөшө келсең, жан дүйнөсү өтө бай, илимге сугарылган. Бул киши менен сүйлөшүп отурсаң, жан дүйнөң өтө жаңыланат да. Бул кишинин деги билген географиядан баштап Манаска чейинки Кыргыздын тарыхы жөнүндөгү айтып берген, бизге айтып, ушуларды айтып бизди жан дүйнөбүздү жаңыртып турат. Анан дагы бир бизден талап кылганы китеп оку дейт. Биздер бүгүнкү күндө кыргыз китеп окуй алган дейт. Китеп окугула дейт. Азыр жаңы маалыматтык технология мезгили. Ал жаңы маалыматтык технологияда биз интернет аркылуу кыскача маалыматтарды алабыз. Ал китеп окусаң, сен жан дүйнөң агарат дейт. Жан дүйнөң билимге сугарылат дейт. Ал интернеттеги алган билим маалыматыңар ал кыска дейт. Ошон үчүн китеп окугула. Китеп силердин жан дүйнөңөрдү агартат. Китеп силерге билимге сугарат деген бизге принциптер менен тарбиялап келатат. Ал эми бизде үй бүлөдө 8 бир тууган болсок, ушунун 7 билим берүү тармагында иштеп келатабыз. 7 билим берүү тармагында иштеп келатабыз. Эң чоң агам таможня системасында эле. Андан кийинки агам мектепте, көп жыл мектептин директору болуп иштеди. Азыр пенсияга чыкты. Андан кийинки эжем бизде юридика институтунда иштейт, мугалим болуп. Андан кийинки эжем Улуттук университетте мугалим болуп иштейт. Андан кийин мен бул жерде иштеп атам. Анан менден кийин 3 карындашым дагы жогорку окуу жайларда иштешет. Бирөө Америкада иштейт, университетте иштейт. Эми ушул балдардын тарбиясында бизге ушу ата жолун жолдоп, бүгүнкү күндө уулдардан мен, кыздардан 4-өбүз илим жолундабыз. 4-өбүздөн илим жолунда атабыздын жолун жолдоп, ушу кишиден биз илим жаатында
турмуш жаатында көп кеп кеңештерин угуп турабыз. Ушул бизге илим жаатында көп мындай тарбиялык сөздөрдү айтат. Илим кылыш, илим сага муктаж эмес дейт. Илим кылсаң, ошону өз деңгээлинде кылгын дейт. Илимди аркаласаң, өз деңгээлинде аркалагын. Илимге сен карыз эмессиң, илим сага карыз эмес дейт. Колуңан келеби, илим кылгын дейт. Кандай гана илимдин үстүндө отурсаң, бир парак болсо дагы ошого көңүл буруп, ошону ийне жибине чейин анализдеп дегенди үйрөнгүн дейт. Бизде ушундай принцип менен бизди тарбиялайт да. Эми мына эртеге 5 декабрда 80 жашка толуп атат. Биз атабыздын ушундай камкордугу, бизге берген тарбиясы, бизди ушундай даражага жеткирген атабызга биз балдары, неберелери чоң мындай ыраазычылыкта болобуз да. Себеби дегенде атам өзү жалгыз ул болгон, 2 карындашы бар. 2 карындашын бир карындашы өтүп кеткен, азыр бир карындашы бар. Жалгыз ул болуп, бул кишинин келечегин мен чоң атам матике түзгөн. Эми илгери кой сен жалгыз баласың, сен бул жерде мен жанымда эле болчу десе, бул киши айылда калып калмак да. Ал биздин чоң атабыздын көрөргөчтүгү, мен ушу уулум жалгыз болсо дагы барып окусун, илим кылсын, эртеңки бунун балдары дагы илим билимдүү болсун деген чоң атабыздын көрөгөчтүгү болду. Бул турмушта көрүп эле келатабыз да. Жалгыз балдарды алыска чыгарбайт, жанында алып жүрө берет. Бул киши ошо 60-жылдары 65-жылга чейин ушул окуу жайды бүтүргөн. Андан кийин Баткенге мугалим болуп барып иштеген. Баткенден андан кийин Улуттук илимдер академиясында институт геология деген бар. Ошол жерге кызматкер болуп, илимий кызматкер болуп жайгашып, андан кийин Азербайжанга кандидаттык диссертациясын жактоо үчүн аспирант болуп ошол жака кеткен. Бизге атабыз илимдин аркасында сыртта көбүрөөк жүрүп калды. Ошондо бизге чоң атабыз, апабыз бизге тарбия берди. Тарбия берип, бизди ушу деңгээлге жетишибизге апабыздын ролу чоң. Атабыз биздин эң негизги таянычыбыз. Баягы кыргызда сөз бар го, атаң бул улуу тоо деп. Биздин эң улуу тообуз, кол жеткис бийик, өтө бийик адам. Биз ушу атабыз менен, апабыз менен, ушу биздин чоң ата, чоң энебиз менен ушулардын акылдуулугу, көрөгөчтүгүнүн аркасында биз бул турмушта элден ашып кетпейт, эртең элден артта калбай, элдин турмуш кыргагындагы ортосунда келе жатабыз да. Кудай буйруса, ушу эртеге 5-inde туулган күнү болот. Биз ушу атабызды туулган күнү менен куттуктайбыз. Алла Таала мына ушундай 80 жаш өмүр берди. Бул 80 жашка чыгыш, бул 80 жашка дагы басып өткөн турмуштук жол, эмгектик жолдогу өдө ылдый маселелердин баардыгына туруштук берип, ага өз деңгээлинде жооп берип, бүгүн ушул мезгилге чейин ушу биздин бүгүнкү Ош мамлекеттик университетинде эмгектенип келатат. Биз өрнөктүү өмүрүнө сыймыктанабыз. Адам баласы көп жашайт, ал эми өрнөктүү өмүр сүрбөсө,
ал өрнөктүү өмүрү бала чакасына, коомчулукка пайдасы тийбесе, ал өмүрдүн ал адам өзү үчүн эле жашаган болуп калат да. Биздин атабыз өрнөктүү өмүрүндө коом үчүн, үй бүлө үчүн, илим үчүн, билим үчүн өрнөктүү өмүр сүрүп жашап келе жатат. Биз атабызга мындан ары дагы чын денсаулык каалайбыз, иштеринде ийгилик каалайбыз. Биздин төрүбүздө байпайган карыя болуп, апабыз байбиче болуп, ушу биздин төрүбүздө өмүр сүрүшүндө Алла Тааладан миң мертебе сурайбыз. Дайыма тилек кылабыз, ата-энебиз, пешенебизде болсо экен, жакшы күндөрүбүздө дасторкон чекесинде бизге батасын берип, бизге жакшы сөздөрүн айтса экен деген тилектер менен жашап келебиз. Агай Жубайыр Рыспу Токтомуратова менен 5 кыз 3 уулду тарбиялап, эрезеге жеткирген. Балдары да атасынын жолун жолдоп, илим жолунда эмгектенип келишүүдө.